Келечекти Кудайга тапшырдым. Мен бүгүн аракетти кыла берейин, эртеңки боло турган бактылуулукту Кудайга тапшырдым деп тобокел кылып, анан Кудай таалам кандай жыйынтык берсе, ошого ыраазы болуу, урматтуу бир тууган, бул чыныгы бактылуулук болуп эсептелет. Негизи келечек али боло элек нерсе. Кээ бир адамдар келечек келе элек, анан жөн эле ошого кайгырып, сана тартып отуруп, анан күчүн жоготуп коет дагы. Келечек келгенде эч нерсеге арзыбай ала турматтуу бир тууган. Ошондуктан азыр эмне кылышың керек? Бүгүнкү жакшы жашаганың эртеңкиңе сага өзү келечек болуп берет. Эртеңкини Кудайга тапшырсаң, Кудайым баары жакшы болот. Мен сага тапшырдым. Мен бүгүн азыр мага эмне буйрулган болсо, ошону аткарып турам. Эртеңки бактылуулугум сага дей турган болсоң, Кудай таалам сага иншалла сөз түрдө жакшылыгын берет. Эртең кандай болот экен деп кыжалат болуп жүрүп өтүп кеткен адам бул тобокел кылбаган адам. Тобокел кылбаган адам Кудайдын жакшылыгынан куржалак калат. Келечекти Кудайга тапшырдым. Мен бүгүн аракетти кыла берейин, эртеңки боло турган бактылуулукту Келечекти Кудайга тапшырдым. Мен бүгүн аракетти кыла берейин, эртеңки боло турган бактылуулукту Кудайга тапшырдым.